Баткен облусунун мурунку прокурору маркум Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө шектүү катары кармалган облустагы капиталдык курулуш башкармалыгынын мурдагы башчысы Мелис Калыков өмүр бою эркинен ажыратылды. Бул тууралуу Ош шаардык сотунан билдиришти. 27 ноябрь күнү Ош шаардык сотунда Мелис Калыковдун кылмыш иши каралып, сот аны өмүр бою эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Буга чейин 6 ноябрда Ош шаардык соту Мелис Калыковдун баш коргоо чарасын карап, камакта кармоо мөөнөтүн 2 айга узарткан. Шектүүнүн жакындары чечимге канааттанбай Ош облустук сотуна кайрылышкан. 2018-жылы 17 ноябрь күнү саат 22:10 чамасында Баткен шаарынын Турдумаматов көчөсүнөн Lexus 470 үлгүсүндө унаа табылган. Аны кароо учурунда капталдарында кандын тактары болгон. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери түнү бою иликтөө иштерин жүргүзүшүп, анын натыйжасында Баткен шаарынын Кызыл жол кварталынын батыш тарабындагы участкадан Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун киши колдуу болгон сөөгүн табышкан. Бул жагдай боюнча Кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кармалган.